Салам достор. Бүгүн менин атым Абдысатаров Жолдубек. Сиздер көргөндөй эле видео чыккан 2 күн мурун. Анан негедир эле бир күн кечке 200 киши просмотр көрдү эле. Андан кийин бац эткичекте эле 1,5 миңден ашык адам уже просмотр көрбөйт. Мен таң калдым. Ой, эмне болуп кетти деп. Анан биякта эң биринчи Тифкоин жөнүндө видеом бар эле. Ал 7000 араң жетти эле. Бац эткичекте уже азыр бүгүн 9000 просмотр болуптур. Мен ой, эмне болуп кетти? Не YouTube'га ушунча жактыбы видео ролигим? Элдин баары ушунча көрүп атчабы дедим да. Анан бирок комментарийларды карасам бүт эле негативный келе берди да. Негизгиси мындай да, любой видео чыкканда биринчи негативный комментарийлар келет, а потом элдер осознанный элдер көрөт, алардан комментарий келет да. Бул жерде эмнегедир постоянно 1300 киши көрсө дагы ошол негативный комментарий келип берди. Анан мейли көрө берсин, биринчи көрөт деп ойлоп койдум да. Но кечегини балдар мага мындай бир видео жиберишти, көрүп калдым. Урматтуу туугандар, Мореке Жолдубек Абдысатаров деп жазсаңыздар чыгат мындай видеолор. Караңыздар, Тифкоин Кыргызстандын жаңы лохотрону. Майнинг эмне экенин билбегендер криптовалюта дейт. Эми караңыздар. Исходный кодто. Могу жерди караңыздар. Нурлан жана кеңеш исходный коду болот. Алянич кашты дейт. Көрдүңүздөрбү? Кашты дейт. Мынакей. Мону караңыздар. $11 болду. Жолдубек эмне дей аласың деп туруп, кайра Жолдубек өзү сүйлөгөн. Көрдүңүздөрбү? Бул чын-чынын айтканда туура эмес информация. Бул чындыкка вообще дал келбейт. Биз качкан жокпуз, Кудайга шүгүр. Азыр мен данный момент Кыргызстандамын. Кеңеш Аляневич дагы Кыргызстанда. Ушул видеолорго киресиздер дагы момунда кирип туруп, Нурлан кашты деген видеого киресиздер дагы, үстүндө момунда 3 точка турат мынакей. Көрдүңүздөр, эң үстүндө 3 точка турат. Ошону бассаңыздар 3 точканы мынакей. Бассаңыздар. Момунда пожаловать деп турат мынакей. Көрдүңүздөр, пожаловать. Пожаловать басасыздар. Ни деньги, ни товар, да? И спам или ложная информация деп турат. Эң төмөндө мынакей. Көрдүңүздөр, басасыздар и отправить басасыздар. Закрыть. 5000 ложный Криптовалюта пожаловать этсеңиздер, бул канал жабылат полностью. Если Тифкоин действительно жакшы көрсөңөр, Тифкоин көрдүк, анан голосовой болуп калды. Баскыла барыңыздар. Просмотрун көбөйтпөлө, көрүп отурбагыла ар бир видеону. Жөн эле ар бир видеого киргиле дагы көрбөстөн эле үстүнө 3 точканы басып туруп, азыр мен кылгандай кылып туруп. Пожаловать баскыла, өчсүн, жок болсун ушул адамчы. Тифкоин көтөрүлдү, кийин эмне кылат бул адам, билесиздерби? Жалгыз отуруп алып, кроватьта жатып алып ыйлайт. Итак эле ыйлап атат. Мындай көрө албас, мындай ичи таар, мындай кара мүтөз адамдар ушундайлардын айынан Кыргызстан өнүкпөй келатат. Эмне дейсем? Мен негизгиси бул бир сөз менен айтканда, видеону тарткандан кийин мен ойлогом, может быть, көрүшсүн элдер, жаңы Тифкоинга келип аткан адамдар көрүшсүн, ошол бааны кантип Нурлан менен Кеңешбек экөө искусственно жасап атат. Жана ушул эле видеодо мен айтканмын, эмне себептен өткөндө мен Нурлан качты дедим, бирок алар качпай калды, кантип качпай калды дегенди, кантип ошо Кыргызстанга келүүсүнө бир сөз менен айтканда условия түздү деген жөндө именно ушул видеодо айтканмын да. Мына могул видеодо. Тифкоин $11 болду, Жолдубек эмне дей аласың деп превьюскасында турат. Нурлан түшүнбөй калды окшойт, бул шутка, бул жерде улак турат, керсейген ошол бетинде Нурлан деп жазылып турат. Демек, бул улак ошол Нурлан деген подкол болчу. Но Нурлан аны до конца көргөн жок, түшүнгөн жок, билген жок, что видеодо мен айтып атам, эмне себептен мен өткөндө Нурлан качты деп айттым.
Бүгүн неге качпай Кыргызстанда жүрөт? Кантип булар азыр бир сөз менен айтканда бааны искусственно жасап атат? Ушул видеодо айткан элем да. Демек, мен айткан сөздөрдүн 100%, даже 200% гарантированно чын экендиги, бул схеманы жасап аткандыгы чын экендиги доказательство Нурлан өзү болуп атат. Эгерде ушунча чын болсо, зачем монтип, пожалуйста, баскыла, ана минт келе, тигинт келе. Демек, мунун баары чын. Демек, мунун баары баягы калп и аферист. Эми макул дедим, мейли, все, макул эми. Көчөгү күйсө күйө берсин, өлө берсин, жарыла берсин. Значит, биз правбыз, значит, биз туура жолдо баратабыз деп, унчукпай отурсам, мага момундай кечегени скрин жөнөтүштү. Ал скрин мына. Нет. Скрин жөнөтүштү. Ал скрин мына. Бул скрин криптовалюта деген бир WhatsApp группада экен, ал жерде бар экен. Ал жерде минтип турат. Башын окубай эле коелу, башында эми толтура бла 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 20 январда биржага чыгат, анан $20 болот. Мен азыр айтып берем, эмне себептен 20 январда биржага чыкса, Tifcoin өлөт экенин, эмне себептен чыгарбаштыгын жана дальнейший ал чыкпайт. Аны азыр көргөзүп берем. Но основной суть могу жердегини окуйлу. Мо кызыл квадратный чет. Барыңыздарга ийгилик сатам дегендердикин четинен тазалап алып калгыла, жетишиңиз. Жана машина, үй бар болсо сатып коин алыңыздар дейт. Көрдүңөрбү? Бул чыныгы здоровый инвестиция эмес да, бул баягы аферисттер. Лишь бы саткыла, кредит алгыла, үйүңөрдү саткыла, машинени саткыла, баарын саткыла и могул фуфла коинду алгыла деп атышат. Анан Нурлан байке машинесин сатып аткан жөнүндө жөн эмес. Андан кийин кошелоктордо, негизи кошелоктордо деп жазыптыр. Кошелоктордо Tifcoin'дин баасы көрүнүп турган болот жана 3 ай сайын жаңы башка биржаларга чыгат. 2020-жылдын аягына $100 болот деп жазыптыр да. Бул пустой сөз на самом деле. Эч кандай доказательствосы жок. Мени чом смущает? Мени именно смущает машина, үй бар болсо сатып коин алгыла деген. Урматтуу туугандар, машина үйүңөрдү сатпагыла, но үйдү сатып, машинени сатып, там болгон чогултуп койгон акчаңды сатып алгандар эменики финиканыкы эмне болду? Али Токтокунов расследованиясын көрсөңөр, ошол жерде канча киши айтып атат. Биз мына үй алалы деп канча жылдан бери чогултуп жүргөн $10,000 берген биз, жок, тияк бияк деп. Ошо как раз ошолор салып аткан кезде Россиянын блогерлери айтып баштаган ошол кезде. Финикага ишенбегиле, Финика деген аферист, Финика деген финансовый пирамида деп. Жок, элдин баары барган, салган. Эми Tifcoin финансовый пирамиданын схемасында иштебесе дагы, основной работа сама ошол эле сыяктуу болуп атат да. Типа сен ал менде, там эмеден Кеңешбектен да ал $4, андан кийин тууган досторуң баарына сат $8, мына ушундай. Эми мен түшүндүрүп берейин. Эмнеге 20 январда биржага чыкпайт жана CoinMarketCap'ка чыкпайт? Мунун доказательство катары Призма деген ушуларга окшошкон секта финансовый пирамиданы жөнүндө айтып берейин. Булар дагы аябай чыккан. Мына биз долларды басабыз, мына укмуш болобуз. Биз Призма менен жашайбыз. Ар кимиз жана видеолордо долларларды өрттөшүп, машинелерине чапташып, өлө жинди болушкан. Айтышкан, бул финансовый пирамида болбойт десе жок дешкен. Эми мына CoinMarketCap'ка чыкты эле. Андан кийин уже чыккандан кийин балта алса. И один момент хлопал, ылдый ба түштү. Потому что люди начали разоблачать, говорить, блогерлердин баары, что жок, болбойт, бул аферист, мошенник. Потом эптеп көтөрүшкөн, но кайра түштү да ошол бойдон жок. До сих пор 0,0039 деп турат. Көрдүңөрбү? Мына бир сөз менен айтканда, Tifcoin эгерде биржаларга, реальный биржаларга чыга турган болчу болсо, же CoinMarketCap'ка чыкса болсо, аны эл ушинтип сатып атып, сливайт этип атып эле, баасын түшүрүп жоготот. Ошон үчүн Нурланга жана Кеңешбек үчүн не интересно, чтобы ал биржаларда болуш. Анткени алар искусственно көтөрүп атат да, өзүчү. Искусственно жасап атышат. Биз баягыдан бери сөгүп аттык элек, даже элементарный логотипиңер жок деп атсак, каяктагы дешманский, каяктагы уродский, илгерки бир азыр мына жерде көрсөтүп берейинби? Илгерки эмелердин что это такое вообще непонятно, лобустан смыслы жок. Азыркы учурда негизгисин ушундай. Эми достор, те кто
Тифкоиндун сектанттары, Тифкоиндун эмелери киргиле дагы менин ар бир видео ролигимди 5 мүнөттөн көрүңүздөр. Анан пожалуйста сабасыздар. Ошондо эффективный болот экен, мен бүгүн билдим. Ошондо эффективдүү ошо видеолорду заблокировать этип өчүрөт экен. Ошон үчүн мону 5 мүнөт, муну 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 5 мүнөт көрөбүз. Кааласаңыздар башкаларын да 5 мүнөттөн көрөбүз. Анан ар бирине бир сөз менен айтканда жалбыроо чыгабыз. Саламаттаныңыздар. Алданбаңыздар.